Кандайсыздар урматтуу менен көрөрмандарым? Ушул 1 жыл, 2 жыл, 10 жылдан бери көрүп, менин видеолорумду башкаларга сунуштап, комментарий жазып, лайк басып колдоп турганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Көбүңүздөр айтып атасыздар, ушул бекер видео сабактарыңыз аркылуу эле жакшы бир жыйынтыктарды, ийгиликтерди жаратып атабыз деп атасыздар да. Бул өтө жакшы. Эгер элестетиңиз, ушул бекер видео сабактан эле чоң пайда алып атсаңыздар, анда сөзсүз түрдө онлайн курсумду окуңуздар. Анда эмесе бүгүнкү тема сабырдуулук жана чыдамкайлуулук жөнүндө айтып бермекчимин. Негизи эле менин жашым башыман абдан далай окуялар өттү. Бир нерсени түшүндүм да, мына азыр 35 жаштамын. 3000ге жакын китеп окудум. Элдин алдынан эң тынымсыз, уйкусуз сүйлөп, рекорд койдум, 30 сааттан ашык сүйлөп. 8 китеп жазып чыктым, 15-20дай бизнес проекттерди жазап, анын кээ бирөөсү ийгиликке жетти, кээ бирөөсү ийгиликке жетпей калды. Ушунун баары эмнеден чыгып келет деп жакшылап аңдып карап көрсөм, бул баардыгы чыдамкайлуулук, сабырдуулуктун аркасынан жаралыптыр да. Анткени эң биринчи биздин ушундай серьезный деп коет го орусча, серьезный, көзгө көрүнүктүү бир жыйынтык жасайбыз деген стартыбыз бул китеп жазуу болгон да. Менин катарымда мен менен кошо 5 бала болгон. Бешөөбүздөн китеп жазабыз деп баштаганбыз. Ошондо биринчи 20-30 бетти оңой эле жазганбыз да. Анткени ар биринин тажрыйбасы, билими ошол 30-20 бетке ылайыктуу болуп эле жазылды. Андан кийин ким улантып кете алды, кимде мындай эрк бар болсо, чыдамкайлуулук бар болсо, күн сайын кой бир нерсе жазышым керек деп отуруп өзүн заставлять эткен адам, вот ошол гана жыйынтыкка жете алды да. Анткени мына жанагы мен менен баштаган 4 бала ошо ойдон тыштап салды, китебин аягына чейин жазып бүтүргөн жок. Мына арадан азыр 15 жыл өтүптүр, азыркыга чейин деле китеп чыгара элек да. Биз өзүбүз орус филологиясын бүткөнбүз, ошон үчүн китепке байланыштуу кылып айтып атам. Мен ошондо жана илхом десем отура береткенмин, келбейт экен да. Ар кандай жол менен илхомду чакырып көрдүм. Бирок анын баары эле миф экен. Эч кандай вдохновение, илхом деген келбейт экен көрсө. Сен дисциплина менен отуруп, өзүңө мисалы үчүн 1 саат убакыт бөлүп, мына 1 сааттын ичинде бүт телефондорду өчүрөм, эч ким менен сүйлөшпөйм, жолукпайм, эч кимди тааныбаган жерге барып алам дагы, ушу 1 саат ичинде аракет кылып, прям кыйналсам дагы ошону жазам. Жок дегенде 1 абзац же жарым бет жазам деп, ушинтип сабырдуулук жана чыдамкайлуулук аркасынан ошол китеп жазылып чыкканда, ал болгону 120 страницалык китеп болчу. Аталышы «Секрет общения» или «Как достичь успеха молодому человеку в современном обществе» деген китеп болгон. Ал 200 экземпляр менен жазылып, дароо жаштардын ушунчалык сүймөнчүлүгүнө жетти. Байлиновка библиотекага 5 нусканы белекке берип кеткем. 2-3 айдан кийин келсем, Чыңгыз, сенин китебиңе дейт, жаштар очередке отуруп окушту дейт да. Акырында бирден экиден уурдап атып, жок калды, ошон үчүн дагы алып кел деп айтышты. Демек, ушундай жертва, аракетчилдик, чыдамкайлуулук аркасынан бир нерсе жаралат экен. Ошол китеп дагы бир дополнительно мындай үстүнө кошулуп атып, жакшыланып атып, 1000 экземпляр менен чыкты. Анын аталышы «Путь к успеху, путь к свободе» деп аталып чыкты. Ал 1000 экземпляр дагы өтүп кетип, жаштар арасында көп окулуп, китеп Кыргыз китеп палатасынан жаштар арасында эң көп окулуучу китеп деген наам алды. Ошентип отуруп 3-чү басылышы чыгарылды. 3-чү басылышы «Быть победителем» деп чыккан. Кыргызчага да которулган ийгилик жолу деп. Анын уже страницасы 300 страницанын тегерегиндей калың китеп болгон да. Өзүңүздөр билесиздер, аудио версиясы дагы бар. Аны ошол биздин жанагы көзү начар көргөн балдарга жардам беребиз деп, өздөрү демөөрчүлүк көтөрүп, үнү менен чыгарып окушуп, аудио китеп кылып YouTube'га чыгарып коюшуптур. Ошонун аудио версиясы эле 150 000 жолу прослушивание болуп чыкты да. Демек, бул адамдын көйгөйүн чече турган, адамга жардам бере турган, дем бере турган, реалдуу жардам бере турган пайдалуу китеп болгон. Ошон үчүн мен сиздерге эмнени айткым келип атат? Ар бир чоң көзгө көрүнүктүү иш кылам десеңиздер, анда талыкпай күн сайын эмгек кылышыңар керек да.
Сиз дароо эле ойлоп атасыз да, мына аракет кылдым, сразу эле жыйынтыгын көрүшүм керек, жем жешим керек деп атасыз да. Анын жемин сиз азыр көрбөйсүз. Сиз сее бересиз, сугара бересиз, жана ото чөптөрдү отоп аябай чыдамкайлык менен карайсыз. Аягында ошол балким 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, 3 жыл өтөт, 5 жыл өтөт, аягы ошонун эмгегин үзүрүн көрөсүз. Ошон үчүн Кыргызда макал бар: эр эмгегин жер жебейт. Сиз канчалык эмгек кылсаңыз ойлобоңуз, бул ошо бойдон жок калат, ошо бойдон жемин жебей калам деп ойлобоңуз да. Сөзсүз түрдө анын пайдасы тиет. Даже ошол жактан пайдасы тийбей атса дагы башка жерден сизге пайда болуп келет да. Анткени жашоодо уникалдуу бир сонун мыйзам бар да. Сен канчалык бул дүйнөгө берсең, салымыңды кошсоң, ошончолук сен пайдасын аласың. Эгерде сен муну мыйзамды алдап койдум, бул жерден оңой алып алдым десең, баары бир башка жерден жоготосуң. Бул жашоонун мыйзамы. Анда эмес, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, эгерде узак дистанцияда чоң ийгиликке жетем десеңиздер, күн сайын талыкпай эмгектениңиз. Күн сайын ошол сиз тандаган багыттан кандайдыр бир жыйынтык жасатып, күн сайын иштеңиздер. Вот ошондо акыры жемишин көрөсүздөр. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50% жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.